биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? 2 аптадан бери Бишкек милициясы жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы биргеликте алдамчылык аттуу рейд өткөрүүдө. Иш-чаранын негизги максаты Борбор калаадагы чөнтөк уурулардын кылмыштарын алдын алуу, андан жабыркаган жарандардын коопсуздугун камсыздоо болуп саналат. Аны менен катар мас айдоочулардын кылык жоруктары, коррупциялык кылмыштар боюнча окуялар бүгүнкү программабыздын негизин түзөт. Алдамчылык жана уурулукка жол жок аттуу рейдтик иш-чараларды Бишкек шаардык милициясы жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы менен биргеликте өткөрдү. Анда телефон уурдаган чөнтөк уурулар жана ошондой эле жарандардын банктык карталарынан алдоо жолу менен акча каражатын алып коюп жаткан окуяларга бөгөт коюу негизги максат болууда. Мындан улам Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмү жана жол коопсуздук кызматынын техникалык көзөмөл бөлүмүнүн кызматкерлери коомдук транспорттун айдоочуларына жана жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле милиция кызматкерлери коопсуздукту сактоо жана кылмыштын бетин ачуу максатында маршруттук таксилердин салондорун видео көзөмөлдөөчү камералар менен жабдууну жана милиция кызматкерлери келгенге чейин жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча ыкмаларды сунушташты. Мындан тышкары милиция кызматкерлери шаардагы аялдамаларда кичи автобустарды күтүп турган Борбор калаанын жарандары жана коноктору менен баарлашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ыкчам кызматкерлер учурдагы кылмыштуулуктун абалын, эл көп чогулган жерлерде алдамчылык, уурулук фактыларынын көбөйүп баратканы тууралуу айтып, коомдук жайларда жана транспортто жүргөндө өзүнүн баалуу буюмдарынын коопсуздугун негизги эрежелеринин сактоону өтүнүштү. Буга чейин кылмыштын бул түрүнө шектелген бир нече жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алдамчылык фактылар жылдан жылга түрлөрү өзгөрүп, шаардын аймагында алдамчылык фактылар негизи жыл башынан бери деле өзү статистика жүргүзүп келатабыз. Статистиканын негизинде алдамчылык фактылары негизгиси бул көбөйүп атат да. Көбөйүп атканына канча жылдын башынан бери биз элге кайрылууларды жасап, ушундай санарип тармагында жана бүгүнкү уюлдук телефондор менен элдин ишеничине кирип, чет элдик жарандар чет элден алдоо фактылары бүгүнкү күндө көбөйүп атат да. Жыл башынан бери ушу алдамчылык фактылары боюнча токтоп кетейин десем, салыштырмалуу, былтыркыга салыштырмалуу бир ушу алдамчылык фактылардын саны көбөйүүдө. Себеби бул элдин бүгүнкү күндө бул уюлдук телефондор менен алдоо фактылары көп болуп атат. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин кызматкерлерибиз деп, жана ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерибиз деп, жанагы банктын кызматкерлерибиз деп, элдин ишеничине кирип, бул силердин мындайча айтканда счетуңардан ар кандай счеттарга акча которулуп атыптыр, коркутуу, үркүтүү болуп бир алдамчылар тарабынан ушу биздин жарандарыбызды өзгөчө ушу Борбор шаарыбыздын Бишкек шаарынын аймагында элдерибизди, мамлекеттик кызматкерлерди дагы алдоо жолу менен акчаларын котортуп алган фактылар болуп атат. Бул арада Кыргызстанда балдарга карата жасалган зордук-зомбулуктун саны өсүп жатканы байкалууда. Өз кезегинде бул көйгөй жаш балдардын физикалык жана психикалык ден соолугуна таасир этип, алардын келечектеги жашоосуна жана коомдогу ордуна өтө олуттуу терс таасирин тийгизүүдө. Бул багытта дагы милиция кызматкерлери атайын психологдордун жардамы менен текшерүү иш-чараларын, анын алкагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Эми мас болуп алып машина айдап, жол эрежесин одоно бузган жарандардын кылык жоруктарына токтолсок. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери 30 мартта кечки саат 9 чамасында Борбор калаанын Көкжар конушунда токтоп турган унааны сүзүп салган жаранды кармашты. Айдоочунун мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү боюнча маалымат алгач 102 ыкчам номуруна келип түшкөн. Тартип коргоо кызматкерлери айдоочуну дароо эле Республикалык наркология борборуна алып келишти. Мында унаа ээсинин мас абалда экени тастыкталды. Андыктан тиешелүү протоколдор толтурулуп, машинасы айып короого киргизилди. Байке, ичип алып унаа башкарып жүрбөйсүңбү? Кичкенде унаа башкарбаш кетпеди. Макул болуптур. Атын үйлөп коюңуз эми. Оозун салында атын салып үйлөсөңүз. Атын эле үйлөңүз. Мындай шашпай дем алгандай.
102'de bizge vizip berген Көкжар жаңы конушунда Коңорчок 158 дарегинде. Масайды очу токтоп турган машинаны сүйүп салды деп. Ошол жерден барып оформить этип алып келдик. Машина стоянкага койдук. Борбор калаанын көчөлөрүндө унаанын ылдамдыгын ашыра айдагандар оор кырсыктардын келип чыгышын шарттап жатышат. Мындай кырсык өткөн түнү Московский жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде катталды. Эки унаа тең катуу ылдамдыкта келе жатып, көчөнүн кесилишинен сүзүшкөн. Жол кырсыгынан эки машинанын айдоочулары тең жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бүгүн 30.03.2025 саат 8:30 чамасында Советский Московский көчөлөрүндө ДТП деп түшкөн. Биз барган учурда эки жаран, эки водитель больницага жеткирилди. Kia менен Lexus. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы оор кылмышка шектелип издөөдө жүргөн чет элдик жаранды кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Бангладеш мамлекетинин эки жараны оор кылмышка шектелип, узак убакыттан бери издөөдө жүргөн. Өткөн жылдын соңунда аталган жарандарды кармоо боюнча Сокулук райондук сотунун атайын токтому чыккан. Анын негизинде 28 мартта Бангладештик эки жаран Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 2025-жылы 28 март күнү Сокулук районунун сот тарабынан мурда оор кылмыш жазабынан көп убакыттан бери издөөдө жүргөн Бангладеш улутундагы эки жаран кармалып, азыркы учурда Сокулук районунун убактылуу жайына камакка алынган. Жасалма АКШ долларын алмаштырууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ага ылайык 200 000 криптовалютасын жасалма АКШ долларына алмаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын аймагынан кылмышка шектүү катары мурда сот жообуна тартылган. Учурда өз өлкөсүндө оор кылмыш жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн чет өлкөлүк 1990-жылы туулган жаран кармалган. Жеке тинтүү учурунда анын жанынан 162 000 жасалма АКШ доллары жана анык 300 АКШ доллары табылып алынган. Учурда кылмышка шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда аталган кылмыш ишке тиешеси бар шериктеш адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Каракол шаарынын биринчи вице-мэрин кармады. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык, муниципалдык жер тилкени арзан баада саткан Каракол шаарынын мэриясынын жетекчилигинин жана башка адамдардын кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталган. Тактап айтканда 2021-22 жылдары Кашка Суу киши районунан көп кабаттуу социалдык үй жана студенттик жатакана куруу үчүн Каракол шаардык мэриясы тарабынан 8000 чарчы метрден ашык жер тилкеси бөлүнүп, аукционго коюлган. Андан соң өлкө жетекчилигинин муктаж болгондорду арзан турак жай менен камсыз кылуу боюнча талаптарын аткаруу үчүн аталган участокка көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга берүү пландаштырылган. Ошону менен бирге Каракол шаарынын мэриясынын жер комиссиясынын башында турган Каракол шаарынын биринчи вице-мэри жер тилкени мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берүү пландаштырылып жаткандыгын билип туруп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп, аталган кыймылсыз мүлктү башка жаранга жеке менчикке берүү үчүн аукцион өткөргөн. Андан кийин Каракол шаарынын мэриясынын жер комиссиясы бул жаранга Кашка Суу киши районундагы жер тилкесин берүү жөнүндө чечим чыгарат. Жер тилкенин наркы аукциондо сунушталган суммадан алда канча жогору болгон. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча шаардын вице-мэри кармалып, Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.